Памирлик кыргыздар дегенде Рахманкул ханды, Рахманкул хан дегенде памирлик кыргыздар эске түшөт. Рахманкул деген ким болгон? Ал кандайча хан аталды? Ауганстанын аймагында жайгашкан Памир тоолорун байырлаган кыргыздар. Рахманкул хандын доорунда алардын жашоосу, андан кийин жана бүгүнкү күндөгү турмушу табериктен баяндайбыз. Алгач Рахманкул хан жөнүндө маалымат. Рахманкул хандын теги жана балалык чагы. Рахманкул Жапаркул уулу Тажикстандын Мургап аймагында башка маалыматтар боюнча түштүк Кыргызстандагы Чоң Алай жергесинде 1913 жылы 6 август айында туулган. Анын атасы Жапаркул бир кезде Кокон ханы Кудаярдын миң башчысы болгон. Кыргыздын Тейит уруусунан Рахманкулдун атасы Жапаркул миңбашы мындан бир кылым мурда Совет бийлигине каршы күрөшкөндөрдүн бири болгон. Ошондуктан ал басмачы катары каралып, Совет бийлигинин куугунтугуна кабылган. Кийин Памир тоолорунун Ауганстандагы бөлүгүнө көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Бир кызыктуу бир факты бар. Рахманкул хан 18 жашында теги демеге бүт мал мүлкү менен теги Кинди кушка көчүп кеткенден кийин Жапаркул бир канча жолу демени Рахманкул ханды ушу Мургапка жиберет экен да. Мургапка жиберип, хан акыбал кандай? Барып, биякта кыйналып кетти экен. Ордо 4000-5000 метр деңиз деңгээлинен бийикте турушат. Мал менен кыйналып кетти. Кайра Мургапка көчүп барсак болобу? Бир барып, ушул тынчылык барып неме кылып кел дегенде, бир карап кел дегенде, бир эки жолу келип, ана эки жигити менен келип туруп, анан кийин НКВДга колго түшүп калган. НКВД колго түшүп 1,5 жыл жаткан. Анан кийин 1,5 жылдан кийин бир кызыктуу бир факт бар да. 1,5 жылдан кийин кайра көзүн таңып, кайра ошо границага барып туруп, Кытайдын границасында биринчи булар немеде турган да, Памирде турган, Кинди куш тарапта турган. Кайра ошол Памирге барып туруп кое берген да. Анан бир ушинтип, мына ушундай окуяны, ушул фактыны Кыргызстандагы белгилүү академик Осман Акын Ибраимов «История жизни и смерти последнего кыргызского хана» деген азаттыкка берген жаштыкка бир макаласында ушинтип жазат да. 1,5 жылдан кийин эле ал Рахманкул хан түрмөдө, НКВДнын түрмөсүндө отуруп алып туруп, провокация кылган. Мен эгерде өлтүрүп отурган болсоңор, мен силерди теге Кинди кушта жаткан туугандарым силерди эл аралык сотко берет деген үчүн апарып туруп 1,5 жылдан кийин түрмөдөн бошоттур, НКВДнын түрмөсүнөн бошоттур, коюп жиберген деген маалыматты жарыялайт да. Анан кийин мен муну баласынан сурадым. Баласы Мухаммед Афис Кутшу деген фамилиясы да. Аны биз Арибака деп эле коебуз. Көп сүйлөштүм Арибака менен. Арибака ушундай окуя болгон экен. Неге мага кызыктуу болуп атат? НКВД ушунчалык күчөп турган маалда, Жапаркул ошончо анын тууганы токтосун, Рахманкул хан чоң фигурант болгон. НКВД булардын аркасынан куугунтуктап жүргөн. Анан кармап алып эмнеге кое берип койду десем, ал айтат, жөн кое берген эмес дейт. Мен атам дейт. Токтосун аркылуу дейт, токтосун тууганыбыз аркылуу дейт. НКВДнын өкүлүнө дейт, 2 куржун алтын алып келип, түнү менен НКВДнын өкүлүнө башчысына бергенден кийин НКВД ошол бир түндүн ичинде дейт чек арадан кое берген. Бул маалымат, Афис аканын маалыматы эч жерде жок. Мен өз-өзүмдөн уктум да. Кыргызстандагы теге окумуштуулар аны 1,5 жылдан кийин жөн кое бериптир. Коркуп кое бериптир. Эч корко турган орган эмес эле да НКВД ошол 32 жылдары мисалы. Корко турган орган эмес эле да. Ошол маалда коррупция болгон экен да. Ошол маалда коррупция болгон экен. 2 куржун алтынды алып келип, анан НКВДнын түнү менен НКВДнын башчысына берип дейт. Ошо өзүбүздөн эле болгон дейт НКВДнын дейт. Өзүбүздөн кыргыз болгон дейт. Анан кийин бир түндүн ичинде дейт теге чек арага апарып кое берген дейт. Ошентип бошонуп кеткен экен да. Бийликте турган биринчи жылдары Жапаркулдун туң уулу Рахманкул эр жеткенде көпчүлүктүн көзүнө көрүнүп татыктуу талапкер катары таанылгандыктан 1938 же 1942 жылы Оогандык кыргыздар аны өздөрүнө хан кылып жарыялап алышкан. Рахманкул хандын тушунда бир жагынан ал жөнүндө атайын бурмаланган маалыматтар, жалган жалаалар кыргызстандыктарга жайылтылып турса, экинчи жагынан чек арадагы советтик аскерлер тарабынан хандын өзүнө кол салуулар болуп турган. Ошондуктан ал 1948 жылы Кытайга качууга мажбур болгон.
Ал хандыктан баш тартып Кытай Памири тарапка өткөн. Кытайдагы кыйын кез 1948-1953 жылдар. Рахманкул хан Кытайга барып, бирок 2 жылдан кийин ал жактан да кайра кайтып келүүгө мажбур болгон. Кытайда коммунисттик режим орногондо ал 1950 жылы жайында Оган Памири тарапка кайра өтө качкан. Оболу ал Пакистанга Улагалаш Миңтеке деген жерде кытайлык чегарачыларды конокко чакырып алып, өзүлөрүн өлтүрүп, курал жарагын олжолоп, Кичи Памирге өтүп кеткен. Аяққа барғандан кейін теге Рахманкул ханға оор жеңілдік болған жоқ. Анын теге баласында айтуысында, азыркы изилдөөчүлөрдүн айтуусунда, мисалы ошолорду Памирге 4,5-5,000 метр бийиктикке чыгып алып туруп, Демидор француз этнографы азыр мына жерге жазып койдум эле. Демидор. Андан кийин Назиф америкалык окумуштуу өзбек улуту Назиф Шахрани атай Памирге чыгып, ошол учурда, ошо Памирде жашап аткан учурда Памирге чыгып, ошо ыргыздардын маданиятын, ошол жердеги үрп-адатын, фольклорун, ошолордун тарыхын изилдеп, бүт дүйнө жүзүнө жарыялаган да. Бүт дүйнө жүзүнө. Ошолордун айтуусунда, балдардын айтуусунда Рахманкул хан мындай бир харизматикалык личность болгон экен да. Бою 1,90. Анан кийин дипломат, урду тилин, пуштун тилин, фарси тилде окумуш жакшы сүйлөгөн, ошо тилде жаза билген. Анан кийин билимге өтө катуу маани берген. Себеби Түркияга барганда дагы балдарды дайыма ар бир үйгө кирип балдарыңарды окуткула, балдарың билим алсын деп ушундай аракеттер жасаган экен да. Анан таза болгула, корооңорду таза кармагыла деген ушундай бир порядочный, анан кийин бир нарк насилдүү киши болгон экен да. Мына ошол касиети менен Оганстанда турган учурда 1946 жылы Оганстандын шахы Аманулла шахтын небереси Закир шах ага Оганстандын Памирдеги ханы деген титул ыйгарган. Рахманкул хан эмне үчүн Оганстандын аймагын байырлап калды? Анткени Совет бийлигине баш ийгиси келген эмес. Кыргыздар эч кимге баш ийбейт, өз алдынча жашайт деген ойду карманган. Дагы бир маалыматта ал өз байлыгын коргоо үчүн ага баш ийген урууларды баштап Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. Жеке мүлкү. Өзүнүн 70 миңден ашык кою, 2 миңден ашык топозу, 300дөй төө жылкылары, чоң жайыттарды ээлеп, соода карым-катнаштарын да өзү көзөмөлдөп турган. Уулдарынын байлыгы өзүнчө болгон. Рахманкул хан биринчиден ошол байлыкты Совет бийлигине өткөрүүдөн баш тарткан. Биринчи фактор да. Биринчи фактор. Экинчи, каапырларга баш ийгиси келген эмес. Каапырларга баш ийгиси келген эмес. Орустарга баш ийгиси келген, эркиндикти сүйгөн инсан болгон. Мына ошон үчүн ал жерде Рахманкул хандын мындай бир көчүп жүрүү траекториясын алсак, Совет бийлигине баш ийбестен ошол мал мүлкү менен тиги түштүк тарапка чыгууга толук мүмкүнчүлүк бар эле да. Памирге чыгып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар эле. Каалаган эмес мал мүлкүн бергенгечи. Мына ушул биринчи факторду эске алышыбыз керек да. Аны тиги басмачылык кыймылда деле ал активдүү деле согушкан эмес. Эч кандай активдүү жүрүп, 1-2 жолу гана чегарага кол салган. Андан башка только эле Оганстандагы жашоо турмуш, Оганстандагы өмүр баяны бизге кызыктуу да. Анын көчүп жүрүү траекториясы аябай чоң да. Памирден тиги Афганистанга Гиндукуш тоо кыркасына чыгып кетип, андан аркылуу немеге тиги Файзабад аркылуу Афганистандан Кабулга чейин барганга мүмкүнчүлүгү болгон. Андан кийин түштүк чыгыш аркылуу то Пакистандан Гиндукуш Гилгит өрөөнүнө түшүп кеткенге чейин, Гималайга чейин өтүп кеткенге чейин толук мүмкүнчүлүк болгон да. Ошон үчүн ал эркин каалаган жагында көчүп жүргөн мал мүлкү менен. Эч кандай тоскоолдук болгон эмес да. Экинчи жолу хан болушу Оганстан менен болгон мамиле. 1950 жылы Рахманкул кайрадан хан шайланганда ал өз элинин коопсуздугу үчүн Оганстандын бийлигин таанууга, автономия алууга чечим чыгарган. Оган падышасы Захир шах аны урматсы менен тосуп алып, өкмөт үйүнүн мейманканасында 3 ай коноктогон. 1965 жылы Оган өкмөтү аны алтын медаль менен сыйлап,
Ак Зоо деген бийик тоого Рахманкулдун ысымын беришкен. 1964 жылы Рахманкул хан Афганистандын парламентте Лоя Жирганын ардактуу мүчөсү болуп калган. Ал шахтын Ооган Памирдеги акими да болгон. Бүгүнкү күндө бир эки ача пикири бар коомчулукта. Көпчүлүк айтышат, бул Кыргыздын акыркы ханы деп. Көпчүлүк айтат, жок ал хан жөн айыл башчылык, же губернатордугун эле ошол чордагы монархиялык башкаруу болгон Афганистанда. Бул монархиялык эле бир башкаруучу титул, статус деген көз караштарды айтат. Бул эч кандай Кыргызстандын акыркы ханы эмес. Кыргызстандын хандык деген туура келбейт. Ал бир уруунун башчысы, же болбосо Афганистандагы ошо бир уруунун башчысы, губернатору дегендей маанидеги эки көз караш жашайт бүгүндө дагы. Эки көз караш бар да. Кантсе дагы Афганистанда Закир Шах 1946 жылы хан деген титулду ыйгарган. Ошондой эле ушул Закир Шахтын Рахманкул хандын ушундай бир ишмердүүлүгү менен Афганистандагы жашап турган чордо Афганистандагы кыргыздарды Афганистандын аскер кызматын алуудан бошоткон. Ошондой эле этникалар аралык, кландар аралык конфликттерге тартуудан бошотулган. Кыйла жеңилдиктер болгондо аларга бир мындай бир милдеттер тагылган, Памирдеги чегараны ушул коргоо милдети жүктөлгөн Рахманкул хандын урусуна. Мына ушундай чоң бир ишеним артылганда Рахманкул ханга. Агартуучулук аракеттери жана педагогикалык ишмердиги. Изилдөөлөргө караганда Рахманкул хан башкаруучу гана болбостон эл үчүн мугалим болгон. Боз үйлүү мектеп-интернат уюштурган жана өзү да эне тилинен тышкары фарсы, пушту, урду, англис тилдерин жакшы билген. Ал жаштарга Куран сабагын, адеп, география, сүрөт, табият таануу, математика жана тарых сабактарын үйрөткөн. Тарыхта Рахманкул хан Орто Азиянын акыркы ханы аталып калды. Рахманкул хандын ар бир иш-аракети чет элдик журналдарга, гезиттерге байма-бай жарыяланып турган. Анткени Америка, Германия жана башка мамлекеттер менен мамилеси жакшы болуп, анын иш-аракети башка өлкөлөрдү кызыктырып турган. Рахманкул хан тууралуу чет элдик басылмаларда. Кытайдан Рахманкул хан менен таанышкан америкалык журналисттер 1950 жылы ханды издеп, Памирге келишкен жана кыргыздар тууралуу изилдөөлөрүн, Рахманкул хан тууралуу жакшы пикирлерин 1955 жылы журнал кылып Вашингтондан чыгарышкан. Ошондон кийин ага жолугуу үчүн келген чет өлкөлүк журналисттер илимпоздор көбөйүп, 1965-68 жылдары немистер, 1972 жылы англичандар, франциялык профессор Дор, 1974 жылы америкалык өзбек Шахрани өздөрүнүн Оогандык кыргыздар тууралуу изилдөөлөрүн жарыялашкан. Рахманкул хан ошол учурда билесиңер, ушул кансыз согуш саясат курчуп турган маалда антисоветтик диверсанттарга америкалыктар, француздар, батыш европалыктар ушунчалык көңүлдүн борборунда турганда, эмне кыймыл аракеттердин баардыгын массалык маалымат каражаттарынан жарыялап турган. Антисоветтик немеде кандыз согуш саясат учурунда. Анткени себеби буларды аябай катуу колдогон да тиги америкалыктар. Дайыма алардын баардыгын ушу массалык маалымат каражат дүңгүрөтүп жарыялап турушкан. 1965 жылы, мисалы 1965 жылы Рамазан айынын аягында Закир Шах Рахманкул ханды атайы расмий түрдө чакырып, андан кийин ошол жерде өзүнүн резиденциясында кабыл алып, оң жагында аялын тиги Заева экөөнү отургузуп, Закир Шах өзүнүн аялы менен Заева менен жанына отуруп, расмий түрдө аскердик парад кабыл алгандыгы жөнүндөгү маалыматтарды бүт ошол учурда Афганистандын америкалык журналдары дүңгүрөтүп жарыялаганда. Бул деген ушунчалык элестетип көрүңүз, ошол учурда Рахманкул хандын ушул Афганистандагы эң эле чоң бир таасирдүү адамдар, таасирдүү бир чоң саясий фигурага айлангандыгын көрсөтүп турат да. Эмне Рахманкул хандын ошол учурда андан сырткары ошол учурда эмеде Закир Шах Рахманкул ханга Паси Бани Памире, Памирдин улуу коргоочусу деген жогорку титулду ыйгаргандыгы жөнүндөгү маалыматтар бар.
ошондой эле Закир Шах бир канча жолу Рахманкул ханга өздөрүнүн парламентине Лои Джирги деген деп аталат, анын парламенти депутаттыкка сунуш кылган. Бирок Рахманкул баш тарткан. Мен саясаттан алыс эле болоюн деп. Иш кылып, эми учурунда аябай таасирдүү адам болгон да. Тиги Закир Шахтын тушуна Закир Шах 1930-жылдан 1970-жылга чейин башкарган. Ал учурда монархиялык башкаруу болгон. 1978-жылы Памирлик кыргыздардын жашоосу коркунучка кабылды. Анткени Афганстандагы жарандык согуш Рахманкул хандын тынч уйкусун бузду. Совет аскерлери Ооган аймагын каптап, байлыгын, бийлигин коргоо амалын ойлоп, Рахманкул хан урпактары менен Пакистанды көздөй жол тартты. Пакистанга көчүү 1978-жылы Оганстанда төңкөрүш болуп, артынан жарандык согуш башталгандыктан учурдан пайдаланып, Совет аскерлеринин кол салуусу да күчөгөндүктөн, Рахманкул хан өз элин Пакистандын аймагына көчүрүүгө аргасыз болгон. Оганстанда Саур инкылабы деп аталган жана Кремль тарабынан козутулган бул төңкөрүштөн соң, Кабулдагы борбордук таянычынан ажыраган Рахманкул хан ошол жылдын июль айында Кичи Памирдеги кыргыздардын жоон тобун Пакистанга көчүрүп кеткен. Пакистандагы жашоонун татаалдыгы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү, саясий кысымдар аны ээрчиген кыргыздардын бир далайын кырган. Гилгит өрөөнүнүн ысык жана нымдуу абасы, жут, жугуштуу оорулар жана качкын турмуштагы абал бозгун кыргыздардын көпчүлүк бөлүгүн кыйнаган. Рахманкул хандын андай таасирлиги 1979-жылга чейин созулган. Ал жерде Оганстанда, бирок 1979 жыл өзүңүздөргө жакшы белгилүү. Афганстанда чоң төңкөрүш жасалып, уже бул республикалык башкаруу формага өткөн 74-жылы эле. Президенти просоветский деп коет да, просоветтик президенти, совет тарабынан даярдалган президенти Мухаммед Тараки өзүнүн оппозициялык лидери Хафизилла Амин тарабынан өлтүрүлгөндөн кийин түздөн түз Вахан коридору аркылуу советтик контингент киргизилет. Бүт дүйнө жүзүн чочутат да Афганистанга кириши менен. Ички-ичине киргизип атпайбы СССР. Бир эле дүйнө жүзүн эмес. Мында Рахманкул хандын өзүн да чочуткан. Кокусунан кармап кетеби мен деп туруп, анан кийин ал жерде турбастан бир канча мал мүлкү менен баягы эле мал мүлкү менен 50-60-70 миң кою, 2 миңден ашык топозу, 300дөн ашык жылкысы менен анан кийин түштүк чыгышка көздөй теки советтик армияда советтик баскынчылардан чочулап түштүк чыгышка немен Пакистандын Гилгит өрөөнүнө көчө качкан. Анан кийин баласынын эскерүүсү бар. Мен теги немеден Ариф акадан өзүнүн оозунан уктум. Ариф ака кандай болду эле ушуну билесизби десем, Ариф ака айтат, көчүп бардык дейт, бирок шаарга кире алган жокпуз дейт. Өтө ысык дейт. Билесиңер да Пакистан неме камера өтө бийиктеле да. Гилгит өрөөнү аябай ысык. Өтө ысык дейт. Шаарга кире алган жокпуз дейт. Шаардын чекесинде неме беришти дейт. Жери беришти дейт. Ысыктан кыйналып кеттик дейт. 100дөн ашык адам өлүп кетти дейт. Малыбыз кырылып кетти дейт. Ошол 70 миң, 50-60 миң коюбуздан дейт. Калган эле жок дейт. Кырылып кетти дейт. Жылкыбыз калган жок дейт. Малыбыз калган жок дейт. Анан кийин башпаня издеп дейт. Анан башпаня издей баштадык дейт. Башпаня издеп атам дейт. Ошондо 1981-жылы дейт. Америкага кат жазды дейт. Америка сразу эле кабыл алды дейт. Анткени себеби көңүлүм борборунда болчу дейт атам дейт. Кабыл алды дейт. Аляскага сунуш кылган экен. Анда Аляскага сунуш кылганда анан кийин атам дейт. Ушул жерде бир кайчы пикир бар да. Ариф деп коебуз. Ариф ака айтат. Атам дейт. Пакистанга дейт. Неменин Түркиянын президенти келгенде дейт. Түздөн түз барып жолуккан дейт. Мен кошо барганмын дейт. Түздөн түз барып жолукканды дейт. Түркиянын президенти Алясканы эмне кыласыңар? Мына бизге көчүп кетесиңер. Тез арада даярдан деп ушундай убадасын берди дейт. Ал эми да бир баласынын немесинде, бир баласынын маегинде, мен анда мурда окуп калгам, баласынын маегинде ал мындай деп жүрөт, теги Аляска көчөрүнүн алдында дейт. Түркиянын консульствосын көрүп калып дейт. Көрүп калып,
Анан кейін ошол жерге кирдик дейт. Кирип дейт, анан кийин Түркиянын посольствосу кабыл алып, бизди дейт, сүйүнүп кабыл алды дейт. Силерди биз гана алып кетебиз деп дейт. Рахманкулхандын Туркияга көчүү чечими тууралуу да ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт. Алгач Рахманкулхан урпактары менен Америка Кошмо Штаттарына көчүүнү пландаган. Натыйжада Рахманкулхан АКШнын элчилигине жана Туркия өкмөтүнө жардам сурап кайрылууга мажбур болгон. Маалыматтарга караганда Рахманкулхан кыргыздарды АКШнын Аляска аймагына көчүрүү тууралуу да сүйлөшүү жүргүзгөн. Ал эми Кыргызстанда ошол тушта советтик идеология үстөмдүк кылгандыктан мекенге кайтууга эч мүмкүн эмес эле. Туркияга көчүү. 1982 жылы август айында Туркия мамлекети Рахманкулхандын Пакистандагы элин 3 учак менен көчүрүп кетип, Ван деген көлдүн жээгиндеги аймакка жайгаштырган. Рахманкулхан 293 түтүн 1138 адам кыргыздары менен аба жолу аркылуу Туркияга Ван көлүнүн боюна көчкөн. Ал жакка барганда кыргыздар жылуу кабыл алынган жана алардын урпактары бүгүнкү күнгө чейин Туркиядагы жашоосун улантышууда. Ал эми аны менен учпай калган айрым кыргыз түтүндөрү Пакистанда калган же Оган Памирине кайтып келген. Ошентип Рахманкулхандын урпактары Туркиянын Ван аймагын байырлап калды. Ал жерде да ханнын сөзү өтүмдүү болуп, бул дүйнөдөн өткөнчө баарын өзү көзөмөлдөп турган. Ал эми аны ээрчибей калып кеткен кыргыздар Рахманкулхан кетсе, хандык бизге калат деген ой менен Огандын Памир аймагын байырлап жашап калышты. Памирлер калып кеткен дейт, көпчүлүк калып кетти дейт. Анткени себеби бир кызыктуу бир маалыматты айтат да. Рахманкулхан кетсе, мен ордуна хан болом. Качанга чейин ушу башкара берет. Мен хан болом деп дейт. Мисалы Абдырашид деген хан болгон, Абдырашид эми Рахманкулхан ошол калып кеткен дейт, хан болом, Рахманкулхандын ордуна хан болом дейт. Азыркы кичи Памирде, чоң Памирде жашап атканда ошол Абдырашид хандын балдары демеси да, урусу да. Аяка көчүп баргандан кийин бир 2 жыл күттүк дейт. Вандын боюнда 2 жыл күттүк, 2 жылдын ичинде дейт, Түркия мамлекети үй салып берди дейт. Биз 2023 жылы тарыхчылардын делегациясы оштон мен бардым, Бишкектен болсо дагы бир топ тарыхчы окумуштуулар. Ошондой эле теги Прагадан профессор Чоро Тегин учуп келди аяктан, анан кийин Стамбулда жолугуп, Бишкектен профессор Назира Курбанова деген жекебиз баш болгон тарыхчылар. Ошол Ван шаарынын жакын Сирт деген шаар бар экен, ошо Сирт университетинин Гүлниса деген профессор жекебиз атайы чоң конференция өткөрдү. Ошол Стамбулдан кайрадан Ирандын чек арасына чейин 3 саат учсук, 3 сааттай учтук. Анан ошо Сиртте 4 күн конференцияда болдук. Анан 5-күнү 5-6 саат экен автобус менен тегете ошол Ван областына, андан ары тоо тарап экен. Ошондой бизде азыр алайкудай жер экен да. Немелерди, Түркиядагы немелерди, кыргыздарды ошондой чек арага жайгаштырыптыр. Барып ошол жерде 2 күн болдук. Ошол жерде балдар менен тааныштык, балдар менен сүйлөштүк, ошол жердеги элдер менен сүйлөштүк. Ушул Мургаптан кеткен, Мургаптан ушул биздин чоң алайдан кеткен, биздин ичкилик уруулардын баардыгы бар экен ошол жерде көчүп кетиштир бүгүнкү күнү. Ошол жерде жашап атышат. Маселелерин айтышты. Маселелер Акаевдин тушунда жакшы бир долбоор менен, чоң долбоор менен неме кылган экен. Кыргыз тил, кыргыз адабияты деген Кыргызстандан мугалимдер жиберген экен. Ошол проект токтоп, бүгүнкү күнү дейт, ошол токтоп калды дейт. Балдарыбызга кыйынчылык болуп атат дейт, кыргыз тилин окубай барган сайын кыргыз тилин унутуп баратат. Ушуларды жеткирип коюу суранышты. Ушуларды жеткирип бизде ошо кыргыз тили жөн аябай күйүшөт экен да, кыргыз ушу балдарыбыз кыргыз тилин унутуп калбаса экен, кыргыз маданиятын унутуп калбаса экен, кыргыздын дилин унутуп калбаса экен деген чоң маселеси бар экен бүгүнкү күнү. Ошол улуу муундагылар кыргыз тили жакшы сүйлөшөт экен, таза сүйлөйт экен, ал эми мектеп жашындагылар уже кыргыз тилди унутуп бараткандыгын биз байкадык да. Көпчүлүгү түркчө сүйлөшөт экен. Жаштар болсо көпчүлүгү немеге кетип калыптыр, шаарларга кетип калыптыр.
шаарлар кетип калыптыр. Анан кийин акыркы 10 жылдын ичинде Кыргызстандан 40ка жакын кыздар турмушка чыгыптыр. Ошо Улуу Памирда, Улуу Памир деп ат коюп алышты да, Вандын тоосунда Улуу Памир деп ошол жерге ат өздөрүнүн ушул Памирдин атын ошол жерге коюп алышыптыр, ошол айла коюп алышыптыр. Жакка бөлүмдө кошулардын баары күрттөр экен. Ошо 80-жылдары дейт, аябай күрттөрдүн террористтер көп эле дейт. Анткени билесиңер да, Түркиянын башына ороткон ушул террористтер түрктөр, күрттөр да. Ирандын чек арасы, Ирактын чек арасы, анан кийин Түркиянын чек арасында жайгашканда ошол жерде мамлекетибизди курабыз деп бир канча жолу ошол теракттарды уюштуруп атпайбы? Азыр ошол кыргыздарды атайы ошол жерге жайгаштырып, анан кийин ошол күрттөрдүн террористтерине каршы атайы ушул айылды уюштуруптур да. Анан атайы ошол кыргыздардын ар бир үйдөн бирден жигиттерди алып, окутуп, аскердик жактан даяндыктан өткөртүп, анан ат курал берип, ошол чек араны коройт экен. Где-то бир долларга 500-600 доллардан айлык алышат экен, 1000 долларга чейин айлык алышат экен. Ошо менен тирлик кылышат экен кыргыздар. Акыркы күндөрү ошол 12 кыргыз ошол террористтер менен кагылышууда курман болуптур. Акыркы учурларда ошол террористтердин бардыгын ошол кыргыздар токтотуп, тынчтык абалга келтирип койдук деп сүйүнүп айтып отурушат. Када салт кадимде сактап болгон. Биз барганда атайын улак уюштуруп беришти. Анан кийин мал мүлк берген экен, кой берген экен, эчкилерди берген экен, ушуларды азыгын алып, сыр кылып, анан эчкинин, койдун жүнүн кыркып, килем кылып, курстарда окутуп туралардын баардыгын окутуп туруп, бирок тилекке каршы бүт малдарын калбай калыптыр. Күрттөр урдап кетет экен, союп жешиптир. Турмушу эми өтө жогору эмес, орто. Анан кийин баардыгы ушул сагынат да Кыргызстанды. Колунда барлар Кыргызстанга келип кетип атат экен. Анан көпчүлүгү ушул келип барып келсек деген мындай бир кыялдарын уктук да. Памирлик кыргыздардын башчысы 78 жыл өмүр сүрүп, анын сөөгү Түркиянын Эрзурум шаарына коюлду. Өлүмү жана керези. Рахманкулхан 1991 жылы 78 жашында дүйнөдөн өтүп, акыркы катында өз элине мындай деп керез калтырган. Алланы, пайгамбарыбызды, динибизди, мусулманчылыгыбызды унутпагыла. Аллахтан тилеп бирдиктен, ынтымактан айрылбагыла. Аллахка аманат. Түркиядан Кутлуу деген фамилия алган Рахманкулхан уулдарына Кыргызстан менен байланышты үзбөөнү насаат кылгандыктан, анын кенже уулу кыргызстандык кызга үйлөнгөн. Тарыхый баа. Кыргызстанда Советтер биримдиги кулаган соң гана Рахманкулхандын ишмердүүлүгүнө оң баа бериле баштаган. Ага чейин француз түркологу жана кыргыз таануучусу Ремидор сыяктуу азганактай адистер гана Рахманкулдун билимдүү, акылдуу саясатчы болгонун белгилешкен. Анын Ван аймагындагы урпактары кийинчерээк постсоветтик Кыргызстанга байма-бай каттап калышты. Бүгүн да улуу жана кичүү Памирди байырлаган кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүү аракети күчүндө. Азыркы күндө чоң алай нарын аймактарында атайын үйлөр курулуп, шарттар түзүлүп, боордошторду мекенге жайгаштыруу аракети жүрүп жатат. Ал эми Рахманкулхан Афганистандын бийлиги менен ымалашып, Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытты. Тарыхта Рахманкулхан Орто Азиянын акыркы ханы аталып калды.